клипмейкер Асель Ахматталиева жана бизде зумба бийлеген бийчи хореограф айымыбыз Айгерим Кадырбекова. Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Сиздер таң эрте туруп билесиздерби ушу зумба бийлегиңизге? Буну кандай десем, бул бий да болуп кетет, өзүнчө бул эртеменки күнүгү бир музыканы коюп туруп, ушуга бир бийлеп алып туруп, анан иш баштасак, ошол күнкү ишибиздин баардыгындай аябай ийгиликтүү, жакшы маанайда өтөт да. Позитивдүү. Жакшы. Асель айым, сизге суроо менен кайрылгым келип турат. Бул клип сиздин алгачкы эмгегиңиз болсо керек. Ооба, бул клип менин алгачкы клипим. Буюрса, бул мындай ийгиликтүү клип болду окшойт. Мындан кийин эле сразу сунуштар түшүп эле, дагы башка клиптин үстүндө иштеп атабыз азыр. Зумба кейжи негизи мындай бул ырды көптөн бери эле билем. Анан кызыгып жүрчүмүн да. Ошо Кыргызстанда карасам, ушул Кыргызстанда тартылган зумбага арналган клип жок экен да, почти. Анан Кыргызстанда тартканга эмне болбосун деп ушуну тартканга аракет кылдык. Элдер көрүп атса, ой пикирлерин күтөбүз. Ушу биздер элдер көрүп, анан кийин кээ бир билбегендер бар да, бул зумба деген эмне деген бий, ошонун тарыхын жөнүндө айтып кетпейсиздерби? Мен эле мисалы бuyакта отуруп алып зумба деп эле билип атам, а зумба эмне экенин Кайдан келип чыккан, кантип келип чыккан? Бул зумба кадимкидей эле спорттук машыгуу, спорттук машыгууну жакшы бир хит музыкага, хит ырга, ошол эме кандай десек, ошонун ыргагында ошол кыймыл аракеттерди жасаганда баягы кызыктуу да болот. Анан элдер баягы хит ыр жаңырап атса, ошого баягы бийлегин келет да. Ошол эле кыймыл аракеттерди ошого музыкага салып коюу да. Ошол зумба деп аталат. Кадимкидей жана спорт, кадимкидей эле күндөгү машыгууну, ошону музыкага салганда аябай баягы өзүнчө эле бий болуп калат да. Ошону зумба дейбиз. Ал эми тарыхына кайрылып кетсек, кайсы мамлекеттен чыкты? Бул Колумбияда фитнес машыктыруучу ушундай эле сабак өткөнү келет, анан баягы күндөгү машыгып жүргөн музыкасын унутуп калат экен. Чыгып эле баягы эмне кыларын билбей машинасындагы баягы хит болуп аткан ырларын эле алып барып коюп, ошого баягы мурдагы эле кыймылдарын салып бийлеп баштайт экен да. Ошондон кийин ошол жактагы баягы окуучулары аябай кызыгуу менен кайрадан суранышып, анан ушундай бир жакшы эме болуп калган экен да. Зум болуп ушундайга кандай десем, ушуну бийлеп калышкан экен. Кокустан болгон экен. Анан зумба деген кошумчалай кетсем, зумба деген сөз эч кандай деле маанине түшүндүрбөйт. Муну ошо ойлоп табуучу эле зумба деген ат жак ойлоп коюп койгон го, Зумба дегенде жакшы кылат экен депчи. Румбанын эле рысын алып туруп зумба коюп. Зумба. Анан кийин Кыргызстанда болгондуктан зумба кейжи деп булар ошол зумба Кыргызстанда деп билишет. Жакшы, эң сонун. Асель айым, кайра эле мына ушул клипке кайрылып келсек, клип тартуу процесси канча убакытка созулду жана локация кайсыл жерлерден алынды деген суроо. Өзүңөр көргөндөй локация Бишкектин борборлорунан эле тартылды. Биз чыгып эле мындай атайын мындай ар түрдүү кийимди эле издеген жокпуз. Мындай бир кийим менен эле мындай бизде мындай клиптер жок эсе го, мындай ар түрдүү кийим, мындай биз бир аз өзгөчөлөнгөнүн да кааладык, ошол жагынан болсо дагычы. Анан бул негизи өзүңөр көргөндөй эле көчөдөн, ар кайсы жерлерден тартылды. Анан зумбаны бул бардык жакта бийлегиле деген чакырыкта. Үйдө болобу, көчөдө болобу, жөн эле баратасыңарбы, паркта сейилдеп атасыңарбы, же фонтандын жанында жөн эле салып жүрөсүңөрбү, ошол чакырыкта дагы ошол көрүнүштөр менен бергенбиз. Жакшы. Анан процесс деп айтып калдыңыз, общий даяр болгон, Негизи тартуу иштерин бир күндө эле бүттүк. Негизи. Эң бат тартылган клип болду окшойт. Жок, тартуу, анан тарткандан кийин дагы монтаждаш керек, эффекттерди бериш керек, толтура дагы жумуштары бар билесиңер. Анан биз ошо бир күн деп аябай булар да таң калып калышты. Биз 2-3 күн тартып кал, негизи клиптердин орточо күнү тартылган. Анан мындай дем албай эле тартса болот. Эртең менен баштадык, кечки убакка чейин бүтүп калдык. Кыздар чарчашып. Асель айым, биринчи клибин бир күндө тартса, анда кийинки клибиңизди жарым күндө бир саат чалеп туруп коесуң. Байланыштуу да, сценарийге да, кандай болот. Эгерде өзүң сценарий түзөсүң башында, бир күнгө ылайыктайсың, 2 күнгө ылайыктайсың, 1 жылга ылайыктайсың, ал ошол сценарийден көз каранды да.
Жакшы, биз азыр жогоруда бул сергек жашоо спорт жөнүндө сөз кылып жатабыз да. Ал эми зумба менен спорттун мындай окшоштугу барбы? Окшош. Байланышы деген. Окшош. Бул зумбада деп дагы бир эмеси, бул арыгы да, толугу дагы, кичинекей балабы, чоң апа болобу, ата болобу баардыгына баягы шарт түзүлгөн бий да. Буну мындай үйрөнүш керек же баардыгыбыз чогуу окшош бийлешибиз керек деген эмес. Ошого баягы бүткүл ички дүйнөң менен бийлеп койсоң, бул ошо зумбанын баягы инине жетүү деп айтам да. Түшүнүктүү. Зумбанын Кыргызстанга келгенине канча убакыт болду жана кыргыз эли, биздин эл кандай кабыл алууда зумбаны? Буйруса бир негизи бул зумба өзү 90-жылдары баягы иштеп бийлеп башталган экен. Ал эми Кыргызстанга бул 5 жылдын жүзү болуптур келгенине. Элдер аябай жакшы кабыл алып атат, албетте. Ал эми сиз зумба менен канча жыл болду бийлегениңизге? Биз башында келгенден баштап эле, зумба келгенден баштап эле бийлеп баштайбыз. Бийлеп баштаганбыз. Анан азыр бул көрүүчүлөр көрүп дагы мындай кандай бий деп дагы ойлоп калышы мүмкүн. Мындай түшүнүксүз болушу мүмкүн да, балкимчи. Бул азыр Кыргызстанда анча жайыла элек бий да. Эми жайылып атат. Өзүңөр жогоруда Айгерим айтып кетти. Эң көп болсо 5 жыл болду да, ашып кетсе келгенине. Достор, түз эфирдебиз. Танкы Пирамида көрсөтүүсү. Бизде конокторубуз бар. Эске сала кетсек, Асель Акматалиева жана Айгерим Кадырбекова бизде бүгүн конокто. Зумба бийчилери жана ошо зумба клибине тартаткан киши, клипмейкер киши бизде конокто. Биз маегибизди улантабыз. Асель айым, сизге суроо берсем, эмне себептен зумбаны тартып калдыңыз? Же болбосо өзүңүз да ушул бийге кызыгып бийлейсиз балким? Жогоруда айтып кеттим, ошол зумба Бишкекке келгенде эле көрүп, анан мындай кызыккам да, кызыктуу экен, башкача экен. Мындай башка бардык нерсенин башкачасы көзгө илинет го. Катардагылары көзгө илинбейт да, башкача болсоң бардыгы сени байкашат. Анан бул ушу Кыргызстанда эмнеге тартылбасын, башка YouTube'дан көрдүм, ошо Европада аябай жайылган экен, мындай клиптери дагы сонун. Анан ошол жактан дагы бир аз таасирленип, өзүм кызыккандыгым үчүн дагы бул клипти тартып калдым. Менде Айгерим айымга суроо пайда болду. Сиздерде ошо зумба бийин көбүнчө канча жаштагы айымдар бийлешет? Кандай проблема, мисалы толук айымдар өзүнүн келбетин кам көрүү үчүн бийлешеби же кандай? Бул жерде жана айтып кеткендей эле кичинекей балдар, апа аталар бийлейт. Ал эми көбүнчө ошо силер айткандай эле баягы эжелер аябай баягы арыктоо максатында аябай көп келишет. Бирок бул арыктоо максатында эле эмес, бул ден соолукта аябай чыңдайт. Бүткүл жана денеде болгон булчуңдар баягы кыймыл аракетке келет да. Ошол үчүн ден соолук үчүн да келгендер аябай көп. Тиги зумба кейжинин жетекчиси менен дагы байда эме болуп калганда, тиги мен арыкмын го, мен да катышсам болобу деген суроону узаткам да. Анан албетте болот, бул аябай ден соолугуңду чыңдайт, мындай ден соолугуң чың болсо жашоого дагы мындай активдүү сергек жашоо образын карайсың го. Анан бул арыктар үчүн дагы мындай фигураларын чыгарганда аябай таасир берет экен да. Баардыгын өзүнүн ордуна келтирүүгөчү. Анан буну жаш балдар билесе болот, бирок зумба кейжиде 18 жаштан өйдө кабыл аласыңар, Ооба, азырынча 18 жаштан өйдө. Эми буйруса кичинекей балдарга дагы ошо бала бакчаларда атсакпы деп атабыз. Демек, машыктыруучу жайды зумба менен алмаштырса болот турбайбы? Албетте. Түшүнүктүү. Алина, мен да аябай кызыгып калдым зумбага. Кел Алибек. Мырзалар билесе болобу зумбаны? Албетте, бул эч кандай чектөөсү жок. Бардык адамзаты билесе болот да. Буларда көргөм, ошо сен курактуу жигиттер, улуу байкелер дагы билип аткан, аябай сонун жарашып калат экен да. Кыргызстанда эле. Кыргызстанда, Бишкекте. Булар менен чогуу. Демек, мындай бардык адамдар, мисалы мырзалар, айымдар бийлесе мүмкүн ошо зумбага флешмоб тартасыздар же чогуу кандайдыр бир ушундай иш-чараларды уюштурасыздар? Ооба, мындай идеялар негизинен бар да. Ооба. Бул идея буйруса ишке ашат. Күтсөк болот. Ооба. Биз сөзсүз түрдө катышканга аракет кылабыз. Чакырабыз да. Амир өзгөчө кызыгып калды. Сөзсүз түрдө албетте.
Айгерим айым, сизге суроо менен кайрылгым келип турат. Зумбадан сырткары дагы кандай стилдеги, кандай багыттагы бийлерди бийлейсиз? Бул жерде биз негизи кыз кыял бий ансамблинин баягы хореографтары болобуз. Ал эми бул именно зумбада зумба KG студиясы менен биргеликте бийлеп калдык. Негизи биз баардык улуттук бийлерди бийлеп көбүнчө өзүбүз кыз кыял бий ансамбли. Бул кыргызча бийлерди көбүнчө бийлейбиз, этно бийлерин. Ал эми азыр биз ошо баардыгы жаңылануу мындай болгон үчүн буюрса зумбаны да бийлеп келатабыз. Чогуу биргеликте бизге да аябай жагып, мындай аябай эле маанайды көтөрөт экен да, ошол себептен. Менде Айсель айымга суроо пайда болду. Ал эми сиз ошо чыгармачыл адам катары кандай пландарыңыз бар? Мүмкүн клиптен башка дагы чыгармачыл менен алектенесиз? Башка клипмейкердиктен башка улантасызбы? Албетте. Буюрса, Кудай буюрса, жакшы пландар бар. Кино тартуу, роликтерди жаратуу, кыска метраждуу фильмдерди тартып келатабыз. Анан мындан сырткары журналистиканы дагы чогуу алып кетем. Демек сиз журналистика факультети. Мен журналистмин негизи. Клип, кино бул хобби катарында алып кетем. Жакшы, эң сонун. Айсель айым, кыска метраждуу кинода тартып келем деп калдыңыз. Сизге кино тарткан жеңил оңойракпы же клип тарткан оңойбу? Эми ар бир нерсенин өзүнүн түйшүгү бар да. Жада калса 30 секунддук ролик тартсаң дагы анын түйшүгү бар. Ошол эле 30 секунддук роликти 1 ай тартышы мүмкүн, 2 ай тартышы мүмкүн, ага канчалаган эмгек кетет. Мындай мен экөөнүн салыштырганга мүмкүн эмес деп ойлойм, клип менен кинону. Ар биринин өзүнүн түйшүгү, өзүнүн жакшы жактары бар. Рахмат. Азыр эми ошо сиздер телегөрүүчүлөргө ошо зумба бийине чакыруу максатында эркин микрофон берели. Калоо тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз. Албетте, баардыгын баягы ден соолуктун булагы спорт, ал эми спорттун бир түрү бул зумба деп коебуз. Баардыгын эле зумбага чакырабыз. Бүт ден соолукту үчүндөө максатында. Эң биринчиден баягы көптөгөн ооруларды алдын алуу болуп эсептелет экен да. Биз өзүбүз да күбө болуп атабыз ушул нерселерге. Ошол үчүн баардыгын машыгууга, зумбага чакырабыз. Ал эми сизди ошо көрүп жаткан көрөрмандар кантип тапса болот? Мисалы, интернет барактарынан тапса болот, Инстаграмдан тапса болот, зумба _KG деп тапса болот. Издесе тапса болот. Ошондой эле азыр орозо бүтсө буюрса көлдүн дагы сезону келип атпайбы? Мындай көлгө дагы жакшы фигурал болуп барыш керек го. Ошого келиңиздер, зумба _KG дареги менен Инстаграмдан таап байланыссаңыз болот Айгеримдер менен. Сиздерге чоң рахмат. Таң эрте ушу биздин таңыңызды биз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Учурдан пайдаланып Пирамида каналынын таңкы маанай көрсөтүүсүнө дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым көрүүчүлөргө мыкты позитивдүү маанайды тартуулап жүрө бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Кайрадан биздин төрүбүздө күтүп алууга ар дайым даярбыз сиздерди. Келип туруңуздар. Келип турабыз.